Арыбаңыздар туғандар. Күнжелес каналы бұл чыгарылышта Баткен облысының Ақсай айылында жайгашкан тоқ ферманы көрсөтүп берет. Мына ушул жерде биз сиздерге азыр ээси менен биргеликте толук маалыматты берип өтөбүз. Азыр ферманын алдынан бизди ээси тосуп алды. Бир четте маалыматты бере баштайбыз. Караңыздар, тоо боорунда жайгашкан бул өйдө тарап Ақсай айылы. Адатбек кандайчы? Жакшы, келгиле. İşleriniz жақсы? Жакшы, шүгүр өзүңөр. Кош келипсиңер. Мен ушул Аксай айылынын тургуну болом. Атым Адилет. Ушул Аксай айылында төрөлгөм. 2016 жылдан бери ушул жерге чыгып, тоок багып, аракет кылып келип атабыз. Башында аз эле тоок менен баштаганбыз 500дөй, азыркы күндө Кудайга шүгүр 130 миңге жакын болуп калды. Мына 3 сарай, акырындан сарайларды куруп келип атабыз. Hazır bir tak düşündürsek. Bul ortaoğlu saray. Aslında biri var. Bunlar eski mi? Eski. Bunlar eski saraylar. Birinci, ikinci sarayım eski. Burada kurulgananan mınal жаңы saray bul. Жаңы deyin. Şu sarayga bayağınday оборудование орноттук. Zaman bap. Hazır emek kılsan kirip көрсөтүп берейин. Жүргүлө. Ana жүрүңүзчү. Могу эмне? Бул жактан дайым Могу күн батыштан күн чыгышты шамал уруп турат. Бул эмеси радиатору баягындай абаны муздатып ысытып бере турган эмеси. Тетиги. Атак шамалга туштапсыз, э? Өзү бизде шамал постоянно болуп турат да берди. Батыштан чыгыш көзөй токтогой болот экен. Ana бисмиллахиррахманиррахим. Мынау сарай биздин. Мынау ошол азыр койгон оборудованиябыз. Бул негизи 30 миң тоок эсептелип алынган. Бирок бүгүнкү күндө бул жерде азыр 18 миң эле тоок бар. Бунун жакшы жерлери биринчиден сарай таза турат. Анан жем берүү, мынау кыгын тазалоо бардыгы автоматикалык түрдө болот да, өзү тартып, уюштуруу жагынан автоматтык түрдө. Автоматтык түрдө. Бул кыйла адамга жеңил болот экен. Бирок басы кымбатыраак. Бирок адамга жеңил болот экен да, мындай. Азыр биринчи мындай кылалы. Сизде азыр канча баш тоок бар жалпы? Азыр 28 миң тоок бар. 28 миң. Канча жумуртка аласыз бир күндө? Бир күндө где-то 26 миң, 27 миңдей алам. Бул Аксай дейт го, э? Ооба, Аксай деген мына Аксай деген жазуу менен жумурткалар мынантип чыгарып атабыз. Анан өзүбүздүн ушул Баткенге жумуртканы жеткизип атабыз. Баткенге, анча-мынча Лейлекке барабыз. Жалпысынан кай жерге чейин жеткирип берип атасыз? Кайсы облустарга чейин? Эми мага негизи заказ кылса бара берем, бирок Ошко деле анча-мынча барып калам. Негизинен өзүбүздүн Баткенге да. Демек Баткен облусунун камсыздар жатасыз. Эми Баткен облусунда бирок менден башка фермерлер көп. Менде эле анча-мынча клиенттерим бар. Заказ кылып калса алып барып берем. Негизинен сиз Баткен өрөөнүндө көбүрөөк ошондо. Баткен районунун айланасында көп таркатабыз. Ушул тооктор. Булар кандай породалар эми? Булар декальт деген порода. Жалаң жумуртка багытында, э? Жалаң жумуртка багытындагы. Анан булар аппак. Негизи Европаныкы болуш керек. Булар Европаныкы болуш керек. Биз да эми Оштон сатып алабыз чөжөнү. Жемин да ошактан алабыз. Негизи бул тоокторду караңыздар, неси жакты, кандай тооктордун плюс жана терс жактары бар экен? Булардын биринчи терс жагы стресс тез болот. Чочуп. Анан бирок жакшы жактары эми жумуртканы жакшы бергени болот. Плюс жактары. Торго жүрүш кандай экен эми? Камап койсо. Жакшы эч нерсе болбойт. Булар негизи ушуга үйрөнгөн да. Жумурткадан чыккандан кийин үйрөнгөн. Күндө тууп турат, э? Эми күндө бардыгы туубайт, арасында туубаган деле болот. Бирок эми көп тууп экенин билбейсиң, кайсынысы тууду, кайсынысы туубады. Бирок негизи жакшы да, 2 мал жем беребиз. Эртең менен саат 7-де. Анан обедтен кийин саат 2-де беребиз. Мына жеми. Бул комбикорм болуш керек. Ооба, комбикорм. Болду, түшүнүктүү. Тооктордун породасында билдиңиздер, анан бир гана жашы калды. Булар жөжөнү оборудование Оштон аласыздар. Каякта чоңойтосуздар аны? 3 айлык кылып алабыз.
3 айлык кылып алып келип сеткага салабыз. 1,5 ай багабыз, анан кийин жумуртка берип баштайт акырындан. Канча жашка чейин туу барат анан булар? 1,5 жыл жумуртка берет, 1,5 жылдан кийин уже баягы өзүнү актабай калганда сатабыз. Демек ал кезде азыраак тууп калат. Ал кезде уже жумуртасы 70%, 65%га түшүп калат. Мына ал азыр ушул жумурткалар ошол азыр доставка кылып атабыз. Эми могу техникалар. Демек автоматтык түрдө сууду өзү тартып берет. Тамчылатып сугарып, Бул мына ичинде эмеси бар, пипеткасы бар, ошодон өзү чокуу ичет. Анан турбай кызыл. Ошону өзү чокуу ичет. Андан түшкөн суу дагы жерге түшпөйт да, шлангысы кеткен астына. Ошол шлангыга түшөт суу. Мына кыгына суу түшпөйт да, кыгы курук чыгат. Анан мына лентада көңү чийип кетет. Ал жака да өтөбүз азыр. Анан жемди салуу стили бункерлер наркы өттү. Мына. Бул сүртүп жемди сала берет, айланып. Жок, мынанын үстүнөн саласың, пока биз мына толук кое элекпиз. Мына үстүнө мынага 130 кг жем батат. Эки бетине 130дан 260. Түртсөң до конца бирдей салып берет да. Бир жерине көп, бир жерине аз эмес, бардыгына бирдей салып кетет. Түшүнүктүү. Баары түшүнүктүү. Бул эми киреше кандай болуп жатат эми? Баарына ушул кызык. Киреше Кудайга шүгүр. Иштесе болот. Эми бирок мээнетине жараша кирешеси бар да, бирок мээнети өтө кыйын. Абдулфа эке, эми биз тияга которулалы, тияга которулуп барганча мен сизге анча-мынча суроолорду узатайын. Макул. Негизи ар бир бизнести баштаганда кыйын болот. Анан бут тосуулар да болот. Негизи чынын айтканда мындай көңүлүңүзгө тийген бир жагдайлар болду ушу иш боюнча. Жүрүңүз, бул жактан барып артын өтөйлү. Эми оорчулугу кандай болот экен дегенде. Оорчулугу бирок өтө мээнети катуу. Муну тоок баккандар билет. Мээнети өтө күчтүү болот. Бул тоок тирүү жан да, баягындай эмени шартты түшүнбөйт. Мисалы үчүн жем убагында болуш керек. Кечиксең ошого жараша жумурткасы азаят, өзүң минуска кетесиң. Ошон үчүн бардык нерсе өз убагында болуш керек. Чөткө болуш керек. Мээнети күчтүү бирок, өтө күчтүү. Ошон үчүн ошол ручнойдон тажагандыктан мындай оборудование коюп өтүп атабыз азыр эми заманбап кылып. Акырындан эми буюрса мына жерге да жана айткандай мына сарайда бузуп, мына жерге да бир 30 000 тоок киргизели деп атабыз. Мыяк тегизе башка сарай салып дагы. План чоңбу? Буюрса ошондой эми, Кудай кааласа эми келечек мезгил көрсөтөт, ушул жерге өзүбүз бир 100 000 тоок багабыз деген оюбуз бар. Ниетиңизге жетиңиз ага. Рахмат. Кудай кааласа эми ошого карап аракет кылып кетебиз. Эми биринчисин киргиздик. Эми мында до конца бүтүрүп алсак анан бул эми ушул азыр 30 000 тоокко жакын тоок дедиңиз. Күндө канча тонна жем кетет буларга? Азыр күнүнө 3 тонна 200 жем кетет. 3 тонна 300. Эми биз бай 100 кг 200 кг нары бери болот бул. Тоок эгер жемди полный жеп бүткөн болсо, даже 300-400 кг деле лишний салып турабыз. Анан жеп бүтө албаган болсо, ошол нормасын салып кете беребиз. А так бир тоок күндө 100 грамм, 200 грамм, 120 грамм жейт өзү негизи китебинде, бирок 120 грамм деген менен кээде 130 деле саласың. Демек 150ге чейин барат экен да. Ар кандай кышында суукта жемди көрөк беребиз. Азыр эми бул жакта жумурткаларды терип жүрөт. Бул жагыңыз бош экен али. Бул жака ошол айттым го, бул 30 000 тооктун толук тоок кирген эмес, оборудование 30 000 расчет болгон. Бул жагын эми кийинки партияда киргизебиз, Кудай кааласа. Бул азыр биздин жумурткалар ошол жака тизип атат. Эми доставка чыгабыз да, бүгүн да доставкабыз бар эле. Эми вентиляцияны көрсөтүп берейин, Анан канча жумушчу күч иштейт бул жерде? Азыр 9 адам иштеп атат. Анан өзүбүз дагы атам, апам, аялым болуп өзүбүз дагы кошо иштейбиз да эми. Кыскасы бир үй бүлөнү жакшы эле чарчатып, дагы кошумча жумуш күч керек эле. Жумуш күч керек. Себеби иш көп бул жердечи. Тооктун саны көп болгон үчүн иш көбүрөөк болуп атат. Түшүнүктүү. Аксай деген жазуулар менен сиз тынымсыз доставкага чыгып турсаңыз керек, Почти күндө доставка. Мына Аксай деген мына. Аксай деген жазуу менен биздин жумуртка эмеден башка жерлерде да көрүп калсаңыздар керек.
Көрүңүздөр туугандар. Эми биз оборудованияга толук өтөбүз. Суу, тоок жана ошондой эле тооктун навозтору, калдыктары. Бул жактар өзгөчө экен. Мынау лента жумуртка кыгы келет айланып. Автомат бассаң кыгы айланып келет, буга түшөт лентага. Бул сыртка алып чыгып кетет. Сыртта да көрсөтүп берем. Бул 4 рядкыда ушинтип чыгат. Анан бул жерде вентилятор. Абаны алмаштырып турат. Бул нарактан кирген абаны бияктан тартып чыгат да, ичиндеги абаны. Аба циркуляция болот. Бул жанакы күн батыштан шамал айдайт экен. Прямо кирип турат экен, Кирет, бул ичиндеги жытты тартып чыгып турат да. Воздуха. Булар запаскаларбы? Жок, бул вентиляторлор иштейт. Просто азыр күн суук болуп атат, муну баарын иштетсем ичи суук болуп кетет да. Ошон үчүн азыр экөө эле. Температура 25 градус болуш керек да. Тоокторго температура менен кармап турат. 25 болбосо ичи суук болуп кетсе, жумуртка кичинейет, анан жумуртка азаят. Өтө түшүнүктүү. Короздөр барбы же жалаң эле тооктор менен? Жалаң эле тооктор. Анча мынча корозу 1-2 болуп калат, бирок көп эмес да. Сиз буларды сатып аласыз, даяр кылып? Эмнени? Тоокторду оштон. Тоокторду 90 күндүк сатып алам. 90 күндүк кылып сатып алам. Анан ошондо 3,5 айлыгында туйт. Жок, 90 күндүк болсо 3 ай болсо 4,5 айда тууп баштайт. Ошону менен анан 1,5 жыл жумуртка берет, ошону менен алмаштырабыз да. Демек, жаш өткөндөн кийин жумуртка туусу азайып кетет экен. Бул азыр где-то 3-4 ай ушундай жакшы жумуртка берип туруп, анан акырындан азая баштайт. Анан барып уже азайып кетет да. Негизи ушул эми мына жумурткалар. Буюрса 1-2 күндө булардын бардыгын эмелерге жеткиребиз да, клиенттерге. Бул жумуртка артып калуу, базардан өтпөй калуу көйгөйлөрү кандай? Андай болот, сөзсүз болот. Бирок эми ошого жараша аракет кылабыз да. Мисалы үчүн жумуртка анын эми сезонный иш бул дагычы. Мисалы үчүн азыр жумуртка көтөрүлүп атат, кымбаттатабыз. Жумуртка өтпөй кыйналганда ценасын түшүрөбүз. Учурда канча сомдон апарып тапшырып берип атат? 8 сомдон берип атам. 8 сомдон. Ооба. Дүкөндөрдө 12 сом, 15 сомдон кетип атат. Жок, Майдалап сатканда. Майдалап. Биздин негизи Баткенде клиенттер 9 сомдон эле сатып атат. Анан беркинде майдалап саткандар ошентип сатат. Негизи мына ушул сарайыңыз боюнча оборудование өтө жакшы экен. Канча метр эми, узун турасы канча? Узуну 100 метр, анан турасы 12 метр. 100гө 12. 100гө 12. Эми ушуну канчага куруп бүттүңүз? Канча оборудованиясы менен, ичине алып келип тоок толтуруу менен канча $1000 же болбосо канча $1000 сом чарттадыңыз? Буга көп кетти. Буга примерно бир $300,000 кетти примерно. Мен ошо кредит алып ошого кылдым да. Бул жактар мурун курулган. Булар мурунку эски сарайларга. Буларды кайра бузасызбы же кандай? Эми кийинки жылга ошондой план кылып атабыз, эмени оборудование койсокпу деп. Болду, түшүнүктүү. $300,000 кетиптир мына ушул жака тоокторун алып келгенге, курганга, оборудованиясыга. Бул жерде ток бар экен. Эми бул көйгөй тоодун боорунда экен. Менимче бул тоо тарапта суу жок окшойт, ылдыйда дарыя бар. Суу көйгөйү кандай? Суу эме насос койгом, ошо дарыяда насос менен тартып алам, бассейним бар. Ошого толтуруп алып, анан мындан сарайларга бөлүп беребиз да. Суу көйгөй деле эмес бизде. Насос коюп койгонбуз. Чоң насоста бул жака тартып берүү деле кыйын болуш керек. Дарыяга өтө деле жакын эмес экен. Ошо дарыяга бир 700 метр бар да. Бирок насос тартып берип атат, эмеси суудан көйгөй жок. Демек шартты түзгөнсүз. Ага шартты аракет кылып түзгөнбүз. Негизи мен таң калганым, бул негизи ар бир Кыргызстанда жашоочуга үлгү боло ала турган нерсе экен. Аксай айылы болгондо дагы эң келип жашаганга кооптуу айыл десек болот. Кечеги Ызы Чууда дагы көрө алдык. Аксайдын ичинде болбостон тоодун боорунда болуп, мындай жерде көп адамдын мындай ферма жасап чыгышына, фермер болушуна көп адам акылы жете бербейт. Кылганга мындай жүрөгү дагы суна бербейт. Ооба. Мына ушундай. Булар эски, Булар бул жакта азыр барбы жокпу эски фермалар? Бар, экөндө тең тоок бар, мында да бар. Туугандар, сиздер көрдүңүздөр.
Бул жакта агабыздын Аксайдагы тоодун борундагы тоок фермасын бир рет көрсөтүп чыктык. Негизи үлгү алсаңыздар да болчу да экен. Комментарийге агабыздын фермасы боюнча бир рет ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Экран астына номерлерди калтырып коебуз. Иштешүү боюнча чалсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө. Анда эмесе саламатта калыңыздар, иштериңизге ийгилик. Канат байке, сиздин да иштериңизге ийгилик. Рахмат. Иштери келге боло берсин бул жакта. Рахмат.